Адамдарга деле жаман таң каласың да. Же ушу ичкенин токтотподу, же аракты көмбөй койду дейт айланайын. Как будто өздөрү алып берип аткансып. Кудайга шүкүр. İçip atkan bolsak özübüz taap içip atabыз, kolubuzda önörüz, meyebizde kişiden bilimimiz var eken. Mına hazır men жашоодо адам баласына ең керектүү дарын ойлоп таптым. Кесибим химик. Таң каласыздар да, мына ойлоп таптым, мына Кудайга шүкүр. Азыр күзгө маал. Адамдарга ең керек бул үрөн жыйнаганда үрөн сактоо үчүн жаныбарлардан сактап калуучу дары ойлоп таптым. Бул деген чычкан дары. Кимге керек болсо келип алып кетсеңер болот. Сайттарга рекламаны бергенбиз. Кудайга шүкүр келип алып кетишип атат. Кимге керек болсо кабарлашып алсаңар болот. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Кудайга шүкүр. Жакшысызбы? Көрүп турганыңдай. Чычкандары сизби? Ой. Чычкандары сиздеби дегеним? Кимдики, сеникиби? Жо, чычканга бере турган дарыны сиз сатып атасызбы? Рекламадан көрүп келдим. Ошентип айтсаң, реклама боюнча келдим. Чычкандарды мен сатып атам. Кандайынан керек сага? Мындай 500 сомдугу бар, 1000 сомдугу бар, 1500 сомдугу бар. Кандайынан керек сага? Ошондой да болобу? Дарын түрлөрү болот да, кандай болот да. Биринчи 500 сомдугун алып көрөйүн. Өзүңө карайсың. Анан болсо болду, болбосом эме кылабыз, 500 сом. Кайсыңызы? Нарксетте турган, ошондой. Рахмат. Кудай. Ука. Мен Мына ушинтет да. Ушинтет да, дарын алып алып туруп, жок дегенде инструкциясын сурап койбойбу, кандай иштетем деп. Барып алып туруп анан дары таасир кылбай атат го, чычкандарым өлбөй атат го деп кайра нааразы болушат. Мындай жок дегенде сурап коюш керек, муну кантип иштетем, каяка апарып кантпай. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жакшысыңарбы? Кудайга шүкүр көрүп турганыңдай. Эме, каякта жанагы? Дар саткандар. Дары саткандар? Турат го жанымда. Силер сатып атасыңарбы? Мен сатып атам. Чучи. Сага дары керекпи же мен керекминби? Түм эле мени ала тургансың, туман башыма чейин карайсың. Кебетең окшобойт го дары саткандарга. Дарын окшойт да, мен окшобосом деле. Барбы дары? Мына. Рекламада турат, ошо рекламада көрсөткөн дарылар. 500 сомдугу бар, 1000 сомдугу бар, 1500 сомдук. Кайсынысы керек? Бөлөк булардымы? Түрү болот да, ар кандай дозада болот да булар. 500 сомдуктар кандай? 500 сомдугун алсаң жакшы дары, бирок мындай сразу өлтүрбөйт да чычканды. Мындай дары ичине мындай ички организм, чычкандын ички организмине мындай таасир кылгыча 5-6 күн кыйналат да дары. Чычканчы 5-6 күн кыйналып, не болуп атат мага деп чычкан байкуш барып больницага көрүнүп, жакшы болбой, больницадан результат чыкпагандан кийин келип алып, табыптарга барып, көз ачыктарга барып, ар кандай чөп дарыларды ичип, анан өлөрүн билгенден 5-6 күндөн кийин анан өлөт да. Сен чычкан эмес эле адам кылып үрдүң го эле. Оме? Сен экөөбүздүн дүйнөбүз бардай, чычкандардын деле өздөрүнүн дүйнөсү бар кадимкидей. Алардын деле больницасы бар, алардын деле милициясы бар, чакырам десе тез жардамы бар дегендей. Между прочим, тез жардамы биздикинен тез барат алардыкы. Биздики эле чакырсаң консилди көтөрүп алып, бензин тапсак эле бара калабыз деген. Алардыкы через туннель, пробка hem жок, барып калат бүт бастан. Мен берип койгондан кийинки воскресеньеден күтүп отурамбы, качан өлөт деп коюп. Ошондой да, дарын дозасына карап да, ошон үчүн 500 сомдук да бул. Муну көтөрүп деле кетсе керек, анча-мынчасы өлбөй калса керек, ар кандай. Саймадан акция 55% арзандатуу. Айына болгону 580 сомго секундасына 100 мегабитке чейин интернет жана үйдөгү телевидение. 200дөн ашуун телеканал, Стат жана О кино үй кинотеатрлары, түзеле телевизордан YouTube көрүү, жана дагы белекке ТВ приставка. Сайма толук кошулабыз. Организми күчтүү эме чычкандар болсо өлбөй калышы мүмкүн. 1000 сомдугу эртерээк 1000 сомдугу 5-6 күн сүйрөйт, ал 2-3 күн сүйрөйт да. Себеп дегенде дарын ичер менен чычкан сезип калат. Ох дейт, мен өлөрүм билип калдым дейт. Сразу үйүнө көрпө төшөктү салдыраттан тууган уруктарын чакырат, керестерин айтыш үчүн. Керестерин айтыш үчүн чакыраттан балдарына керестерин айтып, чогулткан байлыктарын бөлүп берип, үйүңдө чычкандар көбөйүп кетет да. Жана чычкан өлгөндөн кийин дагы байкуш жана туугандары кыркылыгы, пашамеликтери, жылдыктарын өткөрүп, анан кийин тарашат да. Бул ошондой 5-6 күн эмес, 3-4 күндөн кийин. Мындай чычкандар жөнүндө трансқа түшүп калган жок белең? Мен кадимкидей бул дарыны ойлоп тапкандан тажрыйба кылыш үчүн
қаласаң тышқан деле барып көресің. Сен өзің ойлап таппасың ба? Мен химикмін, брат. Сіз мындай көрінген мен ішеме айтасыз, мен химик боламын мен. Қадимкіде ойлап табасың, қадимкіде тышқандармен тышқанша сөйлесесің керек болса. Саған мындай жағабыз, мындай жағабыз. Беркісізші? Bir жарым мыңдік, мына алам десең ұшы дарын ал. Ұшыл дары насмерт тышқанына өлтіреді. Мына ұшыдан алыс керек. Мұны мындай қыласың. Жаңа үйде құрғаған ет бар ғой. Жаңа сүрсіген ет. Ұшыдан біткі аласыңдағы тышқан мұясын қайыр екен білесің да. Тешіктері бар? Тешік. Ұшы тешігінен бір қарыш алысырақта қойып қосыңдан өзің бұрышты аңдып тұрасың. Дарын сеп қойып аңдайым да? Жоқ, дарын сеппейсің, еттің өзін еле қойасың әйке. Дары қолыңда болсы керек. Бұрышты аңдып тұрасыңдағы тышқан шыққаннан бұттың ұшыменен ақырын барасың. Қатырақ барсаң, тышқан қайрақ қачып кіріп кетіп қалышы мүмкін. Қатырақ барасың шақ құйрығынан қармайсыңдағы, құйрығынан қармай. Сазынасың жоғысын дуалға тырс-тырс деп екі жол чабасың. 2-3 жол айлантырып жүресің, айлантырып жүрсең, сазынасың жоғалып мұндай кимдеп танымай қалады да сені. Танымай қалған мағалда мойнынан бассаң, өлген балықтай ол оозына жатады. Açқан деле жана дардан бір ушундай саласындагы оозун жабасың, куйругунан кармайсыңдан чакап кое берип жүрсең, уясына жетпей өлөт, насмерт өлөт, ошол жерде. Эй, ошончо кармагандан кийин дары салбай эле өлтүрүп таштабайбы моюнчу? Аме жинди го, ошончо кармагандан дары өлтүрүп койбойм деп, дарыны кимге берем деп алып атасың анан кийин? Тышқанға берем деп алып атасың ба? Бар өзім қармай тұрмайым дарыны. Сенің қызытай тұтпайсың, ал танып қалса милиция қойрет дейсің ба? Анам біле. Анда мен дар етті қойып, жанандай бетіме мұндай краска сүрт олмайым, спецнастай қылып. Ошен тұрсыңдан болады, тышқан таңға қалады да, мұндай сазынянасы жоқ. Сөзсіз бірақ құйрықтан қарманан дуалға ұрышын керек. Мен елестетем, аны қойдым, аны өзінше ақота қылып отам, тіпіне кекілік аңдырғансып. Аны сұндай келіп, бақырын бас келіп, құйрығынан қармап. Анан дуалға тарс чағып. Жоқ, анчалық қатты емес. Қатты шапсаң өліп қалматпай бұл. Мен ошын өлтірейін де өтпейм, апай. Аме сен дуалға чағып өлтіріп қойған қанғам не пайда? Сен өзің елестесең, сені шылдыңда қансып, жышқан күніге келіп алып, çoğultқан үрендерің аяғынан, бияғынан жеп атса, шылдыңда қансып. Анан сен аны сыраз өлтіріп қойсын. Сен деле шылдыңда дуалға бір-екі чағып, айлантырып. Мен үйде қанша тышқан бар екен қаяқтан білем. Барын өлтіріп шыққанша мұшық болып кетем ғой өзін келіне. Ой, барын өлтіріп шыққанша емес, бүйрені өлтірсен қалғандары өзі қошынан қашып кетіп қалады. Дуалға ұрдым, анан. Айлантырасың, бір-екі жол айлантырасың, сен танып қалбашы. Езісін жоғы түшінде болады. Потерясын, сознаниясын жоғып. Кім деп атқанда шақ мойнынан бассаң. Өлген балықтай ол оозуна жатты. Анан сен жана дарың берем. Оозун жабасың кайра түкүрүп жүрбөш үчүн. Аны чайкайын бакалашкадай кылып. Чайкайсың. Баргында. Чакап кой бересиң. Кетти өлдү. Тижи. Ким уруксат берет мен сатканга? Мейит бирөө үчүн мунун пайдалуу жактары бар. Мына мисалы үчүн пайдалуу. Сага пайда бул. Пайдалуу жагы. Сен үйүңдө чычкандарды өлүп атат го. Өлүп атканын могу эки кошунан билип калат да. Мунун үйүндө чычкандар өлүп атат. Чычкандарын каяктан алдың десе, менден алдым деп мага жөнөтөсүңбү? Эки кошунан. Эки кошунан келип менден эки дары алып кетсе, сага автоматически бир дары бекер да. Карачы мындай өзүнчө пирамида болуп атат да, эки кошунан дары алып атат, сен автоматически. Андан нары жактагы кошунан эки дары алып кетип аткан болсо, сага автоматически эки дары бекер. Сейф бизнес екен да? Сөйтіп ойды, мұндай, бекер. Жүрбейсің мұндай? Мұндай, көңіл қалын екпе, ешкімде жалып келін екпе? Жоқ, ешкімде жалып келін екпе? Жүрмді, өзімен... Местан аржеке қоторған үшін ешкімде жалып келін. Чышқанды орнына өзінің еле мойның бірап қойшын керек? Елдің барын алды, қандай емесін сен? Омай? Сетой маркеттіңдер алды, елдің барын тажап қалды. Елдің барын алды... Мұшы қойты қалдыңар бұл? Елдің барын мен алдабайлы, ел өзі алдан өле жүрет оша сетой маркеттіңде. Мен алдап аттырмын белді. Өздері келіп алып кетіп. Қайметті қыстан жүр? Қойң брат, қойң. Жүртші бұлай, сөйлешемін да, шашпай, қашып жүр. Бұл жерде араң жүрген жаным, өзім араң жүрген. Аның үстіне мойынды әркім бұрай бер, резбасы бошап қалған бара. Сен араң жүрбейді екен, сен ойлап тапқыш тұрмайсың, жүрбейсің. Мен ойлап тапқанмын, брат. Бастан деймін. Жайым жақпаса албасаңыз кете беріңем. Қандай албасыз сені? Кешкі алдай бересіңдер белді? Жоқ, алдай берем. Мен сізді алдаған деле жерде. Уятың бар ғой? Жақпаса албайлы қойырым. Мен башқа жерге деле барып
Ильяс Иманалиев, Болсынбек Стакеев, Бештапан Кудулдар тамаша тобу. Чоң рахмат. Кол чапкан коноктор, ушу чапкан колдоруңуздар менен ылайым тынбай акча санап калгыла деп жакшы ниет кылып кое берели. Анан өзүнчө чаппай делебой болуп отургандар ошо чабышкандардыкын санашып калгыла деп коелу. Себеби кыргыз өзүнүн байлыгына караганда бирөөлөрдүкүн тез санап коебуз, байкайсыздарбы? Анын каяктан таап атып, не кылып алып атканынан бери бүт билебиз. Өзүңнүн корооңдо деле кой турса деле ошого алымсынбай кошунанын короосун карап эле. Карасаң экиден төлдөп атат деп элечи мындай. Өзгөчө апалар, өзүнүн үйүндө жаркылдап жайнаган эле келин кызмат кылып жүрсө деле ага алымсынбай эле кошунанын келинин карап эле. Карасаң Кудай ушундайга келинден берип кот деп элечи. Өстөр аябай кор болуп аткандай да. Бир кезде өстөр деле ошентип келин болуп келген, кийин эле унутуп кала беришет экен да. Эми жашоо ушундай экен, эми айланып берет экен. Эми ош керемет шаар, берекелүү шаар. Оштук туугандар, сиздер азаматсыздар. Дайыма ушу күлкүгө жакын, өнөргө жакынсыздар. Себеби агы курсак ток болсо, колубут чок болот деген чын экен да. Себеби ошко кирип келатканда эле Мирзалинин самсасы жыттанат экен. Анан бери өткөндөн шашлыктар жыттана баштайт экен, лагман, тамактын түрү эле жыттана берет экен. Анан мен ойлонуп калдым, сиздер иш кылып атасыздарбы же жеп эле жатасыздарбы? Бирөө жазап, бирөө жеп коюп эле ушу иш болуп атат окшойт ортодон ары бери эле. Башкача керемет. Ош күндөн күнгө кулпуру өзгөрүп бараттыр. Башкача болуп бараттыр сон. Анан сабырдуу болосуздар сиздер. Көп кыйкырышып, өкүрүшүп, урушат эле бербейт экенсиздер. Себеби мен машина айдаганыңыздардан билдим сабырдуу экенсиздерди. Байкуш машиналарында жөө киши деле жүрүп калыптыр го, правила деген жок, сөзгө алаксып кетип атканда кээ бир машина өздөрү жамбашын тартып берип атат, мындай тийип кетпейин аркага деп мындай үстөрү өтүп кетип калып атат нары көстө. Анан бир эле знак бар экен, монтуп коет экенсиздер. Не деген знак ал? Я. О, силер только сөмөй менен экен да иштим бар, Башкача да домдор түшүп кетиптир, сон домдор түшүптүр. Мага аябай жакты. Бирок мен бир таң калдым мындай. Мындан кийин эмне балалуу болбойбуз деп чечтиңерби? Домду салып туруп эле бала ойной турган жер жок го. Башкача домдор түшүп кетти. Кээ бир домдор жолдун чеккесине эле түшүптүр. Подъездден чыгып эле маршрутка тоссоң болчу да экен төлөчү. Маршрутка тоссоң эле кетип калганда расход асы экен да мындай. Башкача экен, кыскасы бир сон болуп өнүгүп атыптыр мындай. Анан пейлиңиздерге таң калам. Любойнун алдынан чыгып калса, чай ичебиз деп. Коркпой айтат, уверен айтат, чай ичебиз. Ичип калсаң чай арзан кирип алып берип кое берет. Бишкекте биз антип айта албайбыз туугандар. Чай ичебиз деп айта албайбыз. Таанышын көрүп калса, бурлулумай актырса тайыр. Жака мындай кетип калыш керек болуп калды. Башкача керемет. Бүгүн залда негизи аял заты мындай шаан шөкөткө жакын болосуздарбы? Концерт коюлганда мындай аял заты көп келет да. Көчөгө чыксаң деле аял заты көп, маршруткага чыга калсаң деле аял заты көп, базарга түшсөң деле аял заты көп. Бу эркектер биз мындай сейрек кездешүү жаныбарларга окшоп жоголуп кетип аткан жокпузбу? Я. Эгерде ушу темп менен кете бере турган болсок, бир 20 жылдан кийин кызыл китепке кирип калбайбызбы биз? 25-30 жылдан кийин эркек көргөндөр эси окулап түшөт турган болуп калат окшойт, эркек көрдүм, кетип атат ана эркек деп ушундай башкача. Негизи кудулар аял заты жөнүндө көп сүйлөйт, анан мен бүгүн бир эркектер жөнүндө да сүйлөшүп коеюн деп атам. Залда эркектер барбы? Эмне болду? Коркпой эле кыйкыра бер, эркек барбы залда? Эркек кандай болуш керек? Я. Эркек сизден сураган жокмун мен. Жо, эркек кандай болуш керек? Эмне жаныңарды, аялыңарды карап эле өңүңөр бузулуп атат, айт. Жо, айтыңызчы, эркек кандай болуш керек? Аке, өзүңүз жөнүндө өзүңүз билбей калыпсыз го.
Өзүңөр жөнүндө өзүңөр билбейсиңер да дагы кыйын болуп, аялдар кыйын болуп кетти коесуң. Конечно, кыйын болуп кетет. Таксыр, эркек кандай болуш керек? Мен бул деле ачка окшойт. Эркек болсоң аялың менен келбейсиң, өзүң келип ал. Эркек мындай болуш керек. Нормальный эркек аялын көзүнчө сүйлөйт. Мына аялы менен келгендер унчук албай отурат монда достор. Эркек деген эркектер эркек болуш керек. Эркек өзүнүн үйүнө каалаган убакта кирип, каалаган убакта чыгып кетиш керек. Эркекке эч ким мешайт этпеш керек. Эркек эркин жүрүш керек. Эркектин колдон келсе 3 аялы болуш керек. Ошо 3 аялдагы эркекке мешайт этпей өзүн өзү багыш керек. Не дедиңер эркектер? Жыргабай эле койгула, бул жөн эле мечта. Эркектин кыялы ушундай болот экен, ушундай болсо. Муногу телефон чыккандан бери эркектер вообще жүрөгү жок болуп калды. Могу видеозвонок деген дала эркекти инсульт кылды. Көп эркектер сагары көтөрүлүп кетти. Эркин жүрө албайт, телефонуна звонок келип кетсе токтоткандай чөчүп жөнлө момдучу. Бир жерге барып отуруп калганда да карасаң, мына эркектин колдоруна телефонун кайра чукуп эле, чалып бербес экен деп ушу кайнада жашайсың. Бир башкача эле бир жашоо болуп калды. Негизи аял заты эркектин мотору болот экен буларчы. Негизи. Аялды ишке ала турган болсо, сиздер бир ишке мыкты жарайт экенсиздер, тергөөчү деген ишке. Жана кылмышкерлерди тергеген тергөөчүлөр болот го. Вот ушул иш аялдын ишке. Сиздерде эч ким сурап, сиздерде эч ким тергей албайт. Зерикпей сурайсыздар го. Билип турса деле сурай берет го кетишке. Айланып келип эле ошол эле суроолорду бере берет го, байкайсыздарбы? Өздөрү жумушка жөнөтүп, кийинтип, кетирип атып сурап коет го. Каяка? Каяка болмок эле жумушка десең, кайра келесиңби дейт го. Келем кайра. Жумушта жүрсөң чалып алып, каяктасың дейт. Ой, жумуштамын десең, эмне кылып атасың дейт. Үйдөн жумуштан кайра келип үйгө кирсең эле, каяктан келдиң дейт. Ой, жумуштан эле. Үйдө отурган жериң эле ордуңан козголуп жөнөсөң эле, каяка дейт. Ой, кухняга суу ичип алайын. Суу ичип кайра кел атсаң дагы, калтыратып эле эмне кылып жүрөсүң аякта дейт го. Дагы турган жерген кыймылдап калсаң эле, каяка? Ой, телефон зарядка сайып коеюн. Зарядка сайып кайра келесең, эмне эле темселеп басып жүрөсүң, отурбайсыңбы дейт го. Телефон көрүп атып бир нерсе, күлкүлүү нерсе көрүп калып күлүп берсең дагы, эмне күлүп атасың, эмне? Ой, жөн эле күлүп атам десе. Эмне, жиндисиңби жөн эле күлгүдөй? Ой, кокуй сага көрсөтүп күлүшүң керекпи? Мынага күлүп атам. Пульт каякта десең эле, эмне кыласың дейт го. Сени которуп жүрүш керек болуп калды, атак мындай болуп кетти. Анан достору менен кетип, эс алып келгенде башкача подход менен сурайсыздар, а? Чай берип атып, Айбек эмне дейт дейт го. Айбек эчтеке деген деле жок. Куку деле эчтеке деген жок. Дегенде жиниң келип кетти. Эмне эле сурай бересиң? Баскан турган сага айтышым керекпи десең. Аме, бүгүн эле эмне болуп калгансың? Күндө эле айтып келчү эмеспиң, жашнак болуп дейт го. Көрсө эркек настроениясы нормальный кезде баарын айтып коет экен, анан настроениясы жок деле каардуу болуп калат экен да. Бүгүндөн баштап мен сага эчтеке айтпайм, уктуңбу? Десең, настроениясы түшүп, тарелкалар катуу тийип, тултуңдап калганда, бооруң ооруп кетип, кайра жалдырап жүрүп айтасың го. Айтам, мындай эле болгон тигинде. Айтпай эле кой деп, кайра кишиге догруна жалдыратып жүрүп айтат да. Эркектин моторусуздар сиздер. Эркекти иштеткен бул аял болот экен. Жатып калсаң деле келип аткан. Турсаң була? Элдин эркегиндей болбойм. Эмне боюңда барбы? Турбайсың болду эле чугу. Кечке ушинтип мындай. Эмнеге эле эркектерди минтип кыйнай берет аял заты десе, көрсөт туугандар, аялдар өздөрү жакшы жашаш үчүн эркекти күрүстете баштайт экен. Себеби эркек жакшы иштеп жакшы тапса, шуба кийет экен, алтын алат экен, айфон көтөрөт экен, жакшы жерлерде жүрөт экен да мындай. Ошон үчүн күрүстетишет экен да булар.
Анан эркек не кылат? Чыгат, иштеп кетет, нары иштейт, бери иштейт. Эгерде иши жүрүшүп кете турган болсо, фирмаларды ачат, машинаны алат, акчаны чөнтөккө базат. Эркек байып кеткенден кийин бирөө тур деген бирөө жетишпей баштайт экен. Ошо экинчисин издей баштайт экен, жакшы иштегиси келипчи. Ошон үчүн айымдар эркектерди кыйнап мотивация берип атканда бирөөлүк эле кылып мотивация берип жүрүңүздөр. Бар болуңуздар. Рахмат. Концертибизди улантабыз. Сахнада Беш тапандын жигиттери. Азыр сиздер коноксуздар, биз коноктосуп атабыз. Баягы ашканага карап, эме азыр бул тамак болуп калыптыр дегендей. Келиңиздер, сиздердин шаңды жана шатыраган кол чабыңыздардын коштоосунда